أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Эң биринчиден барыбызды жоктон бар кылып жараткан улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва таалага мактоолорубуз болсун, хамды санааларыбыз болсун. Андан кийин улуу жолбашчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам, дуаларыбыз болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, бүгүн дагы биз Кур'ан окууну үйрөнөм аттуу теле берүүбүздү жана радио уктуруубузду бүгүнкү жуманыкындагы баштайбыз. Албетте бүгүнкү жумада биз ушул теле берүү аркылуу жана радио аркылуу биз күйөрмандар, көрүүчүлөр, угуучулар, катышуучуларды телефон аркылуу кабыл алабыз. Бул телефон ошол сиздердин телевизордун астында дагы жазылуу, аны да айтып өтөлү. Биздин телефон 0705 96 94 41. Дагы кайталайбыз, 0705 96 94 41 телефону аркылуу сиздерди кабыл алабыз. Ага чейин биз бүгүнкү сиздер менен окуп үйрөнө турган сүрөлөрүбүздүн бир аз тафсирлерин, сүрөлөрүбүздүн бир аз түшүндүрмөлөрүн баяндап өтүп, андан кийин сиздерден телефон аркылуу Кур'ан окууну үйрөнөбүз, Кудайым буйрса. Эми бүгүн өткөнкү сабагыбызда биз ачуучу, китебибизди ачып берүүчү эң биринчи сүрө катарда жазылууда эң алдыңкы сүрө Кур'андын ачкычы болгон Фатиха сүрөсүнүн баяндамасын жана Фатиха сүрөсүнүн окулуусу туурасында сиздер менен сөз курган элек. Эми бүгүн биз эң кичинекей сүрөлөрдөн жүз амма деп акыркы 30 пара Кур'андын эң акыркы сүрөлөрүнөн, майда сүрөлөрдөн биз дайыма намазыбызга окуп жүргөн, өзүбүз үчүн пайдаланып жүргөн сүрөлөрүбүздүн окулуусун, окулуу эрежелерин, туура окулушун бардыгын карап, Кур'ан Аллах Тааланын насиби буйругунча иншалла сиздер менен Кур'ан окууну үйрөнүп бара бермекчибиз. Эми бүгүн ошол эң акыркы сүрөлөрдөн болгон Муаввизатайн 2 аузу. Мындайча айтканда, аузудан максат коргонуу сура. Коргонууну биз Аллах Тааладан суранабыз. Аузу деп Аллах Таалага кайрылып, Аллахым мени корго, мени сакта, мен сени менен коргоном, сени менен мен сактанам деп Аллах Таалага кайрылуу. Ишу эки сүрө тең ушул аузу менен башталгандыктан Муаввизатайн 2 аузу, эки коргонуучу, эки сактануучу сүрө экендиги бизге баяндалды. Албетте бул эки сүрө дагы бул Меккеде түшкөн, 11 аяттан турат. Бир сүрөбүз 6 аяттан, дагы бир сүрөбүз 5 аяттан турат. Мына бул сүрөлөр пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы өзүнүн улуу хадистеринде баяндаган, буга окшош эч бир сүрө жок экендигин пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан. Буну Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз алейхиссаламга качан түшүрдү? Түшүү себептери Лабид Ибнул Асам деген яхуди еврей бул сыйкырлап, мындайча айтканда түйүндөргө күфсүф деп, анын кыздары да бар, ошол кыздары аркылуу, кыздарынын жардамында ушундай сыйкырлап, жаман биз кара дуа дегенде ушу кара дуаларды окуган адам болот эле. Мына ошол адам дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ошол Лабид ушул кара дуаны дейбиз, ошол сыйкырды пайгамбарыбыз алейхиссаламга да окуган. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга окуганда албетте пайгамбарыбызга
чоң зыян тийген эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде насаксуу, зеригип, мындай бир ишке берилип кетүүсү, оорлошуп, ушул сыяктуу бир сезимдер пайда болгон. Ошондо пайгамбарыбыз алейхисалам иш кылгысы келбей калгандай, бир талыкшып, чарчагандай бир сезимдер болгон. Пайгамбарыбыз алейхисалам уктап калды. Уктап кеткенде түшүндө көрдү бир периште пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламдын баш тарабына келип отурду. Экинчи периште пайгамбарыбыздын аяк тарабына келип отурду дагы. Эки периште сүйлөшө баштады. Мына ушул дуа окулуп калгандыгы туурасында, байлап койгондугу туурасында кабар берилди. Пайгамбарыбыз алейхисалам ойгонуп кетти. Ойгонгондон кийин Азирети Али радыйаллаху анху чакырып, ошол лабит, ошол кыздары менен Куфсуф деп окутуп койгон түйүндөр кайсы жерде тургандыгы дагы периштелер аркылуу кабар пайгамбарыбызга жеткирилди. Пайгамбарыбыз алейхисалам Азирети Али радыйаллаху анхуну чакырып, ошол кайсы булакты айткан болсо, ошол булакка барып, булактын ичиндеги ташты алып караганды буйруду. Азирети Али радыйаллаху анху барып ташты, булактын ичиндеги ташты алып караса, таштын астында бастырылган 11 түйүн кылып байланган түйүндү тапты. Мына шуну таап келгенден кийин Аллах субханаху ва таала мына ушул муаввизатайн, эки аузу менен башталган ушул сүрөлөрдү пайгамбарыбыз алейхисаламга Жабраил периште аркылуу назыл кылды. Бул сүрөлөрдө бисмиллахир рахманир рахим, кул аузу би раббил фалак, мин шерри ма халак, ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Mına bul ayetin manisinde Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'nın atı menen baştayman. Rayimdu, merimdu bolgon Allah subhanahu wa ta'ala'nın atı menen Kur'an okunu baştayman dep Bismillah'da baştalat. Andan keyin kul a'udu bi rabbil falaq. Allah subhanahu wa ta'ala paygambarыбызга жана жалпы момун мусулмандарга кантип Аллах Таала аркылуу Аллах Таала менен коргонууну өзү бенделерине, пайгамбарга үйрөтүп, кул айткын эй Мухаммад, а'уду би раббил фалaq. Мен ушул таңдын Роббусу менен коргонам, сактанам. Таңдын Роббусу, таңды жараткан Аллах Таала менен сактанам деп айткын. Биз сактанууда ошол Аллах субханаху ва таалага кайрылат экенбиз. Аллах Таалага жалбарабыз. Аллах Таала мени сактап кой, мен сени менен коргонам, сени менен сактанам деп айткын. Себеби бул жамандыктардан сактанууда эмне үчүн бул жерде таңдын Роббусу, таңдын Кудайы деп айтты? Себеби бардык жакшылык, бардык үмүт, жамандыктан кутулуу таңды күтөт экенбиз. Мисалы, адашып калган адам да, жолдон адашып калган, ээн талаада калып кеткен адам дагы таңдын жаруусун, таңдын атуусун күтөт. Ошондой эле түнү менен ооруган адам дагы таң атса экен дейт. Бир жака сапар тарткан адам дагы таңды күтүп, таң атса чыгып. Кыскасы, бул таң адамга жакшылык тартуулай турган жарык болгондуктан, ушуну жараткан Аллах Тааладан коргонууну сураймын. Таңдын Роббусу болгон Аллах Тааладан коргонууну сураймын. Эмнеден коргонобуз эми? Аллах Тааладан, таңды жараткан Аллах Тааладан коргонууну, сактанууну, Алла менен сактанам, Алла менен коргонам, бирок эмнеден? Мин шерри ма халака. Ал жараткан жамандыктардан. Аллах субханаху ва таала жараткан жамандыктардан коргонууну Аллах Тааладан суранабыз. Аллах Таалага кайрылабыз. Алла менен коргонобуз. Аллах Таалам жамандыкты да, жакшылыкты да жараткан, бирок биз коргонгондо, сактанганда бир гана бизге зыяны тие турган жамандыктардан Аллах Тааладан сактанам. Ва мин шерри гасиқин иза вақаб. Жана кирип келген караңгы кеченин жамандыгынан, караңгы түндүн жамандыгынан. Эмне себептен бу кирип келген караңгылыкты айтылды? Себеби көптөгөн зыяндар, көптөгөн жамандыктар түндү күтөт, караңгыны күтөт. Уурулар,
уурдай турган болсо караңгыны күтөт. Ошондой эле түнүндөсү караңгыдагы жин шайтандардын зыяны, караңгыда адамдын чочуп калуусу, караңгыда адам коркуп калуусу көп зыяндар. Ошондой эле баягы караңгыда көрбөй турганда чагып алган бир нерселер болсун зыян. Ошондуктан караңгылык каптап келгендеги кеченин караңгынын жамандыгынан дагы коргонууну Аллах Тааладан сураймын. Аллах Таала менен коргономун. Ошол караңгыда мисалы уурлук дедик, уурдап кетүү, уруп кетүү, же болбосо уну айдап баратканда көрбөй сүзүп алуу, ошондой эле кагышып алуу, ошондой эле бардык жамандыктар ошол караңгыда болгондуктан Аллах Субханаху ва Тааладан бу караңгынын жамандыгынан коргонууну Аллах Тааладан сурайбыз. Ва мин шеррин наффасати фил уқад. Жана түйүттөргө дем салуучулардын жамандыгынан. Азыр эле биз айтып өткөндөй пайгамбарыбыз алейхиссаламга дагы ошол 11 түйүн кылып пайгамбарыбызга жамандык кылып, күф-сүф кылып. Бул жерде араб тилин билгендер ва мин шеррин наффасат. Наффасат деген бул женский род сыйгасы менен келип атат. Женский род. Ошол күф-сүф деп коюучу аялдар. Эмне үчүн буну Аллах Таалам Куранга айтты? Жана биз пайгамбарыбызга зыян жеткирүү максатында күф-сүф кылып түйүнгө байлаган лабиттин кыздары дагы ушул түйүндөргө байлаган экен. Ошондо күф-сүф кылган экен. Жана ошондой эле ушуга окшогон иштерди жаратылышта көбүнчө аял заты ушуга кызыктары болуп, аял заты ушундай бир бакчыларга барып, ушундай дем салдырып, түйүндөргө, башка нерселерге, сүрөттөргө окутуп, аялдар ушу менен көп алектенгендиги үчүн дагы мына женский род сыйгасы менен бул жерде келип атат. Ва мин шерри хасидин иза хасад. Жана ошол Аллах Тааладан суранам коргонууну хасидин иза хасад, хасад кылуучулар. Көрө албастыгынан Аллах Тааладан коргонуу сурайм. Аллах Тааладан коргоп коюусун суранам деп Аллах Таалага кайтабыз. Себеби көрө албастардын көрө албастыгынан. Мына көрө албастык деген, хасад деген эң чоң адамдагы эң чоң күнөө жана оорулар болуп, мына ушул көрө албастыктын айынан асманда дагы, жерде дагы көрө албастыктын айынан чоң күнөөгө батты. Асманда ким? Албетте Аллах Таалам адам баласын жаратып, адам атабызга сажда кыл дегенде иблис хасад кылып, көрө албастык кылып, мен оттон жаралсам, топурактан жаралган адамга мен сажда кылбаймын деп хасаттын айынан Аллах Таалага тоң моюндук кылып куулган шайтанга айланды. Мына түбөлүккө ошол адамдарды азгырып, өзүнүн жолуна баштай турган эң жаман жолдордо жүрө турган болуп калды. Андан кийин адам атанын жер жүзүндөгү төрөлгөн уулдары, эки баласы, бирисинин курбандыгы кабыл болуп, бирисиники кабыл болбой калганда дагы ал эмне кылды? Бириси экинчисине хасад кылып, көрө албастык кылып, аны өлтүрүп салып, жер бетиндеги эң бузукулук иштер дагы ушу хасаттын айынан, көрө албастыктын айынан. Албетте бул көрө албастык качан бул көрө албастыкка жатпайт. Эгерде бир адамда жакшылык болсо, о Аллахым, ушуга берилген жакшылыктай мага да бир жакшылык берсең экен десе, бул көрө албастык болбойт. Көрө албастык деген ошол бир адамга берилген жакшылык болсо, ошол жакшылыкты ал адамдан жоголуп, ал адам күйүп кетип өзүнө өткөрүүнү кааласа, ал адамга зыян болуп, мага пайда болсо, ошол адамга келген жакшылык, ушул хасад, ушул көрө албастык болот. Албетте көрө албастыктын жамандыгынан дегенде ол жөн эле көрө албастык кылып койсо, ал өзүнө эле зыян. Бирок көрө албаган адам хасад кылып, көрө албастык кылып, анын аркасынан тиги адамга зыян берүүнү да каалайт. Тиги адамга зыян жеткирүүнү, мейли чукур казабы, аң казабы, анын куланып кетүүсүн каалайбы, ооруп калуусун каалайбы, ошого мисалы азыркы окшоп күф-сүф кылган бакчыларга алып барып окутабы, ушуга ошол хасаттын аркасынан, көрө албастыктын аркасынан ошол адамга зыян жеткирүүнү каалайт. Ошондуктан көрө албастыктын айынан кылып аткан жамандыктарды коргонуу Аллах Тааладан биз суранат экенбиз. Мына ушинтип Аллах Субханаху ва Таала кул а'уду би роббил фалак. Фалак
surasında bul ayatlar menen, bul jamandыктар менен bizdi Allah Taala arkылуу Allah Taalaga kayrılıp suranubuzdu Allah Taala özü bizge үйröttü. Maga gelgile. Men sizlerdi korgoymun. Бүткүл jamandыктардан korgoочу bir gana Allah bolgonduktan Allah Subhanahu ve Taala'nın özünden korgonat ekенбиз. Экинчи sure bul da Kul a'udhu bi rabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, allazi yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas. Sadakallahul azim. Bul ayat iki kul a'udhu ekoten birdey түшкөн. Okşoş, bir-birine ayvay okşoş. Bul ayattadagı oşol jamandыктардан korgonuunu Allah'a tayanıp, Allah'tan suranıp korgonuunu, saktanuunu Allah Taalam kayra bizge öğretip atat. Kul a'udhu bi rabbin nas. Aytqın ey Muhammed, men insandardın, adamdardın Robbusuna kayrylam. Adamdardın Robbusu Allah menen saktanam, Allah menen korgonam. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, adamdardın padişası, adamdardın iyisi, adamdardın kojoyunu menen korgonam. İlahin nas, adamdardın ilahı, mundayça etkende sıyınuğa tatıktуу bolgon zatı Allah ilah menen korgonam. İlah arkılуу men özümdü saktayımın dep Allah Taalaga aytkın dep bul jerde korgonuuda jana biz kul a'udhu bi rabbil falakta tаңдын Robbusu menen korgonam dep korgonuuçu nerselerde adamga ziyan bere turgan nerselerde aytıp ötse bul jerde 3 jolu kayrılıp atat. Birok ilahin rabbin nas, adamdardın Robbusu menen. Birok Robbul alamin boluş kerek ele. Бүткүл alamdardın Robbusu. Emne üçün bul jerde? Sebebi adam balası başka jaralgan mahluklardan, jaratılgan nerselerden darajası jogorу ekendigindagi bul jerde Allah Taalam bilgizip adamdardın Robbusu bolup Robbusu menen saktanam. Malikin nas, adamdardın padişası iyisi menen saktanam. İlahin nas, adamdardın sıyınuğa tatıktуу bolgon ilahı, sıyınuuçusu zat bolgon Allah menen saktanam. Emneden saktanam? Min şerril vesvasil khannas. Min şerril vesvasil khannas, vesvasa kılууçu khannas birde görünüp, birde görünbey, birde bekinip, birde mundayça aytkanda adamdardın tumşuğun kökürögüne salıp alıp, oşol adamdardı azgırıp, kaçan al insan Robbusuna kayrılsa, Allah Taala'nı estese, zikir kılsa kaçıp turat. Kaçan Robbusunu unutup başka nerse alek bolgonda gelip ala turgan, birde görünüp birde görünbey turgan. Al kanday kılıp azgırat, oşol birde görünüp birde görünbey turgan azgıruuçunun jamandыгынан. Al kanday jamandыk kılat? Allazi yuvesvisu fi sudurin nas. Adamdardın kökürögüne girip alıp vasvasa kılat. Adamdardın jürögün vasvasa kılat. Jana biz aytıp ötkөндөй, tumşuğun kökürögüne sayıp bir nerselerdi şuuraganday bolup, jalan jaman nerselerdi ügüttöp, imandan kaçıra turgan, günөө işlerge batıra turgan, özünün arkasından erçip, özü menen koşo dozokko kete turgan işlerdi vasvasa kılıp, azgırıp, anı oşoga çakırat. Kökürögüne salıp alıp. Kaçan Allah Taala'nın estisi kaçıp turat, kaçan unutkanda gelip turat da. Minel cinneti ven nas, dağı cinderden bolgon şaytandın jamandыгынан, jana adamdardan bolgon şaytandın jamandыгынан deyt. Sebebi şaytan bul jinderden da bolot eken, adamdardan da bolot eken. Birok jinderden bolgon şaytandan kutuluu oңоyrak, sebebi Allah Taalaga kayrılsa, Allah Taala'nın estesi kaçıp turat. Birok aşol azgıruuçulardın jamanı adamdardan bolgan. Senin janыңda dos bolup, senin janыңda ügüttöçü bolup, senin janыңda jürüp, dostum jursöň, mынандай деп, бүгүnkү күндө Европанын жаман bir биздин менталитетибизге туура келбеген нерселерди таңуулап, досторун чакырып, мисалы кыздар болсо турмушка чыкпайм, төрөбөймүн деген bir нерселерди айтып, кайната кайненеге чай бербеймин деп, адамдын ортосунда болгон бири-бирине болгон мамиле, ысык, урмат, сый нерселерди жоготуп, туура эмес нерселерди ачык кой десең да болбойт,
токтот десең да болбойт. Ошого окшогон нерселерди болбой эле сүрөп эле адамдарга азгырып атпайбы? Ошондуктан адамдардан дагы шайтан болот экен, жиндерден да шайтан болот. Ушулардын бардыгынын жамандыгынан. Эмне себептен бул сүрөдө, үстүнкү сүрөдө Аллах Таалага бир эле таңдын Роббусу десе, бул жерде адамдардын Роббусу, падышасы, илахы деп 3 жолу Аллах Тааланын сыфаттарын айтып атат. Себеби бул жерде шайтан бир гана васваса кылып, адамдардын көңүлүн, жүрөгүн, ыйманына чейин зыян жеткирүү, теги адамдардын сырткы көрө албастык, караңгыда зыян жеткендик, күфсүф кылып койгон адамдардын сырткы денесине жеткен зыяндан дагы адамдардын ички аң сезимине жеткен зыян чоңураак коркунучтуу болгондуктан 3 жолу Аллах Тааланы эскерип, 3 жолу Аллах Тааланы сыпаттарын айтып туруп, анан кийин Аллах Таалага коргонууга чакырды. Пайгамбарыбыз алейхиссалам дайыма Айша энебиз риваят кылган хадисте кечкурун жатаарда ушул 2 кул аузу бирабbil фалак менен насты окуп, өзүнө колуна окуп, жана бүтүн колу жеткен жерлерге чейин сыйпап жатат эле. Жана биз айтып өткөндөй, ошол лабит деген пайгамбарыбызды окуп түйүнгө бастырган Азирет Али радыйаллаху анху пайгамбарыбызга алып келип берди. Жана ушул 11 аятты, ар бир аятты ушу 2 кул аузуну окуганда ар бир түйүн чечилип, 11 түйүн чечилди дагы пайгамбарыбызга жасалган аракет ишке ашпады десек болот. Мына ошентип бул 2 улуу сүрөнү пайгамбарыбыз алейхиссалам аркылуу мына бизге Аллах Таалам кантип коргонууну өзү үйрөтүп, өзү гана корго. Шайтандан эч бир инсан коргой албайт, эч бир жаратылган нерсе коргой албайт. Бир гана ушул адамдардын Роббусу болгон, падышасы болгон, жана илахы сыйынууга татыктуу болгон зат, улуу зат Аллах гана коргойт экендигин бул аяттан биз түшүнүп, Аллах Таалага кайрылып коргонсок, иншалла бардык жамандыктардан Аллах Таалам баарыбызды сактаган болсун. Эми азыр дагы биз кайра ошол телефон чалууларды күтөбүз. Биз Кур'ан окууну үйрөнүүдө ошол дагы кайталап коебуз. 0705 96 94 41 телефон аркылуу радио угуучулардан дагы чалууларды күтөбүз, жана телеберүүбүздөн дагы чалууларды күтөбүз. Мына бул чалуулар болгонго чейин бүгүн биздин эфирде кызыбыз Хабиба кызыбыз келди. Кур'ан жаттаган, Кур'анды жакшы тажвид, махраж эрежелери менен окуган. Ана өткөнкү сабагыбызда биз Фатиха сүрөсүн окуган элек. Эми Хабиба кызыбыз бүгүн азыр ошол Фатиха сүрөсүн дагы бир сыйра окуп берсең, андан кийин бул фалак менен насты дагы окуп бересиң. Кудайымыз азыр Фатиха сүрөсүн окуп берсең. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Vay azamat Habiba kızımız mına Fatiha сүрөсүн аябай тажвид эрежелери менен тамгаларды туура чыгарып, абдан сонун кылып бизге окуп берди. Аллах Таалам илимиңди зияда кылсын, дагы көп окуп, өзүң башкаларга үйрөтүп, пайгамбарыбыз алейхиссалам айткандай, "Хойрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху", силердин эң жакшыңар Кур'анды үйрөнгөнүңөр, жана башкаларга үйрөткөнүңөр дегендей, мына бу Хабиба кызыбыз дагы Кудайым буйрса, кыздарды, достор
досторун өзү Кур'ан окугандай үйрөтөт, өзү дагы мындан дагы Кудайым буйрса бара дагы жакшыраак, дагы аракет кылып окуйт деген үмүттөбүз. Эми мына биз азыр эле кул аузу бираббил фалак менен нас сүрөсүн айтып өттүк. Буну дагы жашообузда Кудайым буйрса пайдаланабыз. Биз дагы бул дагы ошол бүткүл жамандыктардан Аллах субханаху ва таала кантип коргонууну бизге үйрөткөн болсо, ошону менен биз дагы үйрөнүп, пайгамбар сүннөтүндөй бардык жамандыктардан ушул кул аузу бираббил фалак нас сүрөлөрү менен эмне кылабыз. Анда биз телефон чалууларды күтөбүз. Telefon çalууларды күтөбүз. 0705 96 94 41 номери аркылуу биз телефон çalууларды кабыл ала алабыз. Эгерде телефон угабыз. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizde uğabız ejeke, atыңыз кем сиздин? Баштасак болобу? Атыңызды айтып койсоңуз, себеби биз кем? Касиет дедиңизби? Давлет, Давлет. Давлет. Жашаган жериңиз кайсыл жер? Ош шаары, Давлет эжеке, Ош шаарынан экен. Анда Кудайым берсе, сиздин Кур'ан окууңузду уксак, ошого жараша сиз менен дагы байланышты улантабыз. Анда кайсы сүрөнү окуйсуз? Анда Фалакты окуй бериңиз, биз угайлык. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Садака Азамат эжеке, өтө жакшы аракетиңиз дагы бул жерде сиздин аябай ушул Куранды туура окуганга жасап аткан аракетиңиз, биз Куран окуу менен сиздин окуганыңызды көрүп уктук. Алла разы болсун, бирок ошону менен бирге дагы жакшыртканга, дагы аракет кылганга сизди чакырып өтөбүз. Азыр мисалы ошол кул аузу бираббил фалакты окуган жеринен бул Хабиба кызыбыз кайсы жерлерин дагы оңдоп алса болот? Эсиңде калдыбы? Айтып койсоң, кызым. Biz birinci A'udhu billahi mineşşeytanirracim. A'udhu'nu айтып атканда biz айн тамгасын өзүнүн ордунан чыгарышыбыз керек. Айн. A'udhu. Экинчиден Qul a'udhu bi rabbil falaq. Лам тамгасы кыймылдап кетпеш керек, калкала. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Нун тамгасын гунна кылып, жана шин тамгасына
жашырышыбыз керек. Мин шерри ма халак. ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات في العقد. ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. Mına uşul jerde wa min şerri hasidin degende negizden Kur'an okuganga sözsüz türde bizdin erimderibиз, ilaptarыбыз аябай кыймылдаш керек. Ошол и тамгалары айтылганда оозду жайып, оозду ачып wa min şerri hasidin. Ошол hasidin de hasidin biraz neme болуп калып атат. Ошол жерлерди да Кудайым буйрса ичкертип hasidin iza hasad, hasidin iza hasad degенде оозубузду жайып айтсак, ошондо биздин и тамгаларыбыз ордунан жакшы чыгат. Hasidin iza hasad. Бирок сиздин аракетиңизге берекелде абдан мындай жакшы аракет кылып окуп аткандыгыңызды биз азыр уктук. Дагы сизди жакшы окушка дагы биз жардамдашабыз, Кудайым буйрса. Алло, салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алло, салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Biz Bishkek'ten çalmaktığını. Atыңыз ким? Bishkek'ten çalmaktığını. О, Бишкек шаары. Атыңыз ким? Maksat. Максат. Эми Бишкек шаарынан болсоңуз, себеби биз сурап койгондугубуз, бул жерде жакшы катышкан, жакшы окуп бергендерге сыйлык белектерибиз бар да. Ошондуктан. Анда сизди дагы угабыз, кайсы сүрөнү окуйсуз? Фатиха окуңуз, угабыз. Максат, бир тууганым, сизди башынан эле аузудан оңдоп кетсек болот экен анда. Мисалы, аузуну айтканда мени туурап Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аны айтып көрүңүзчү. Billahi bunun isim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Жакшы, Максат, бир тууганым, сиз дагы аракетиңизге Кудай берекет берсин. Бирок ошол Куран окууда дагы аракет кылып, ошол биздин теле берүү аркылуу жана өзүңүздүн тегереңизде ошол мечиттерге келип болсо дагы оңдогонго аракет кылсаңыз болот. Фатиха сүрөсүндө аузуну айтканда аузу бил бнын иси чыгыш керек. Биллахи
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Мына шундай кылып туруп тамгаларды басып Кудайымызды дагы өркүндөтүшүңүз керек болот. Кийинки. Assalamu alaikum Ustaz. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Атыңыз ким? Men Guldan chavatam, atim Nurjan. Nurjan. Nurjan, siz qaysi surani o'qiysiz? Uğayliq sizden dagı. Falaqda o'qib qaraysiz. Falaqda o'qingiz, azamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu bi rabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri hasiqin iza vaqab ve min şerri naffathati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad. Azamat Nurjan kızımız эми siz dagı tajvid mahraj dep koyot, tamgalar kayсы жерден чыгыш керек, tajvид erejeleri. Азыр siz okugan Falak surasında kalkala tamgalары dep koyabız. Kalkala degen kebir tamgalarda kıymıldatabız da, şundan oşondoy tamgalardan kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ Bunlarda kıyımıldatasa وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Uqad dılarızda uqad naffathati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad uqad uşulardagı dılar bılar uşunday kişine kıymıldaş gerek. Andan keyin uşul hareketinizden жазбаңыз. Dagı bizge daima katışıp tursanız, biz okuganday, үйrötkөндөй hareket kılıp, kaytalap tursanız, Kudayım buyursa, sizdeki dagı abdan жақсы oňup ketet. Allah iyilik bereke versin. Alda Habiba kızımız dağı Kul a'udhu bi rabbin nas surasını okup verse. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Azamat. Mına Habiba dağı
Nas surесин абдан жакшы окуп берди. Бу Хабиба кызыбыздын окуп атканы Кудайым буйрса башкаларга сабак болуп, башкалар дагы кызыгып, ушул Хабиба кызыбыздай, балким Хабиба кызыбыздан дагы жакшыраак окуусуна аракет кылса деген үмүтүбүз. Ана Хабиба кызым, сен дагы өзүң окугандарды башкаларга окутуп ушундай үйрөтө аласыңбы? Албетте. Үйрөткөнсүңбү буга чейин? Буга чейин ооба үйрөткөнмүн. Биз анда үйгө мектептен келип үйгө талим уюштурган болчук. Двордо жашаган балдарга эле үйгө келип сабак алып турчу. Анда азыр телефон чалуу бар экен, телефон чалууну угуп коелук. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Атыңызды айтып койсоңуз. Элдияр. Жашаган жериңиз? Бишкектен, Бишкек шаары. Жакшы. Кайсы сүрөнү окуйсуз? Мурасордодан, Себеби адрести сурап атканыбыз себеби ким жакшы окуп катышкан болсо, биз белектерибиз бар, ошон үчүн сурап жазып коюп атабыз, Фалак сүрөсүн угабыз сизден. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Элдияр мырзам, сизди дагы ушул каталарыңызды бир аз оңдогонго аракет кылсаңыз деп аракет кылууга чакырып өтөбүз. Бул жерде ошол Куран окуубузда сөзсүз түрдө тамгаларга чыга турган ар бир тамганын өзүнүн чыга турган орду бар. Сиз кызыгып окуп бергендигиңиз үчүн рахмат айтабыз. Ошол жердеги мечитке кайрылып, дагы тажвид эрежелери менен тамгалардын чыга турган жерлери менен окуганга дагы аракет кылсаңыз, Кудайым берсе окуган намаздарда, окуган ибадаттарыбыздагы ушул Кураныбыздын түзөлүүсү менен, Кураныбыздын жакшыруусу менен сапаттары дагы жакшырат. Себеби бул биз Кудайым берсе ушул намазга керектүү акыркы 100 амма деп 30 паранын ичиндеги сүрөлөрдү ушул теле берүү аркылуу жана радио уктуруу аркылуу элибизге бир оңдоо түзөтүү киргизсек, тамгаларды Куран окушту үйрөнүп алса деген жакшы ниетибиз. Аллах таалам жакшы ниетке жеткирген болсун. Дагы кайталап өтөбүз. Ошол аудуну айтканда, балким ушул теле берүү аркылуу көрүп аткандар болсо, ооздорубузду кандай кыймылдатышыбыз керек? Тамгасы келгенде ооз ачылып, ооз мындай жайылат да болупчу. Тамгасы дагы болуп, тамгасы келгенде оозубузду Мына ушул 3 кыймылдоо менен биз ооздорубузду толук кыймылдаткан болсок, кыргызча сүйлөгөнүбүздө деле оозубуздун жакшы кыймылдаса, сөздөрүбүз даана, так чыккандай эле Куранда дагы сөзсүз ушул оозубуздун, эриндерибиздин кыймылдоосу менен Кураныбыз так чыгат. Аузу биллахи минаш дегенде эки ши бар. Минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Телефон чалууну угабыз дагы. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Сиздин атыңыз? Зымрат. Жашаган жериңиз? Орловка шаары. Город.
Kana siz qaysi surani okuysiz? Falak. Falak okunuz, uğavuz sizden. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsiqin izâ vakab. Ve min şerri nafbâsâti fil uqad. Ve min şerri hasidin izâ hasad. Ay azamat, kul a'udhu bi rabbin nas de okuy alasın mı? Nas suresin. Anı da okuçu uğaylık. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hunnas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Azamat, Zımrat kızımız жақшы okup berdi. Hareketin жақшы. Dağı biz aytkan lam ılı tamgasın aytkanda kıymıldatpay aytawız, okuyuz. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril degende lam tamgası şerril, min şerril kıymıldabaş gerek. Min şerril olup ketsen de kata olup kalat. Min şerril vesvasil hannas ellezî yuvesvisu fî sudurin nas minel cinneti ven nas. Azamat Zımrat kızımız dağı Kudayım buyursa hareket kılsan senin tilderin жақшы Kur'an'a ıhtalıp Kur'an'a жақшы gele baştaptır. Birok bunu menen toktosboston dağı aldığa umtulup hareketini kılaver. Buna bizde oşol Kur'an okuvatkanda kıymıldатı okula turgan 5 tamgabız var. Anı kutbujat dep koyabız. Kaf, anan keyin to, anan ba, jim, dal. Muna uşul tamgalar sükündүү болгондо. Oşondo bulardı kıymıldatıp okuyubuz. Ahad, kasab depçi, iqo ra desek dağı falaqqa degende şo kichine kıymıldatабыз ушул tamgalardı. Başka tamgalar sükündүү болгондо biz kıymıldatpay okuyubuz. Telefon çalууну kabul alabız. Telefon çalууну kabul alabız, uğabız. Okuyayım mı? Atınız kim ele? Atınızdı aytıp koysanız. Atınız yaşagan жериңiz. Alo? Alo, atın kim atın? Osman. Usman. Kaysil жерде жашайсың, Usman? Karaltada. Karabalta, Karabalta. Azamat. Kana, kaysi Falak suresini okuysun mu? Oku, Falak suresini. Okuyuver. Usman, seni gütөbüz, uğabız. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Min şerri ma halaq. Ve min şerri gâsiqin izâ vakab. ومن شر النفاثات في العقد
Азамат Усман, сенин дагы окуганың аябай жакшы экен, бирок шарриде 2 ры бар. Ошо 2 рыны чыгарып койсоң, калганы жакшы болуп атат. Ва мин шарри хасидин. Ошо жерде 2 рыга кичине басым жасап кой, шарри хасидин ида хасада. Ошондо сеники аябай жакшы калган. Нас сүрөсүндө окуйсуңбу? Оку, Нас сүрөсүндө окучу Азамат. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ой, Азамат Усман, сен абдан тилдериң чакан болуп, Куранга аябай жакшы келип калыптыр. Эми сен ушуну токтотпостон, Кудайым буйрса, биз менен дайыма байланышып турсаң, анан жалпы эле бизге катышып, ошо Куранга кызыккан, биз менен байланышып тургандарга арасынан тандап, биз эң жакшы окуганына өзүбүздүн белектерибиз бар. Кудайым буйрса, мына белектерибиз китептер, эң ыйыгы барыңыздарга белгилүү болгон эң ыйык белек бул Куран болуп эсептелинет. Анан бул Кураныбыздагы өзгөчөлөнүп, азыркы эми техника жетишкен заманда бул жерде код бар. Мына QR кодко ушул телефон аркылуу кирсе эле, бунун окугандыгын кайсы каарыны кааласа, ошол каары аркылуу окуса, анын кыргызча котормолорун ушул код аркылуу котормолору дагы ошол телефонго чыгып бере турган. Бүгүнкү күндө мындай техника жетишкен заманда Куран окуубуз бардыгыбыздагы оңойлошуп калган учуру. Андыктан ушундай жакшы окуп катышкандарга биздин белектерибиз бар. Кийинки белеги мына бүгүнкү ушу жакшы окуганды азыр тандап туруп биз атын айтабыз. Ошого мына биринчиси Куран болсо, экинчи периштени ыйлаткан наристе, аябай бир адамга пайдалуу китеп бул. Андан кийин мусулмандын адеби. Адам баласына, мусулманга эң зарыл болгон бул адеп, ахлак. Ошондуктан бул китептерди окуса абдан жакшы болот. Андан кийин кыргызча котормобуз дагы бар. Анда бул телефон, акыркы телефонду кабыл алабыз. Атыңыз ким? Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Атыңызды айтып коюңуз. Атым Сыймык Таластан жабылды. Сыймык Таластан, Азамат. Сыймык кана Таластан. Анда Нас сүрөсүн окуңузчу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул аузу бираббин-нас, маликин-нас, илахин-нас, мин шаррил-васвасил-ханнас, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Сыймык, Азамат жакшы, сен дагы аябай жакшы окуй баштапсың. Сага дагы жанакындай тажвид, тамгалардын чыгаруу өзүнүн ордулары бар. Тамгалар кайсы жерден чыгат, кийинки сабактарда дагы акырын үйрөтүп бара беребиз. Ошол жерде мин шаррил васвасил, ушул жерлердеги лам тамгасына лыга келгенде кыймылдатпастан мин шаррил васвасил ханнас болуш керек. Эгер кыймылдатып окуй турган болсок, мин шаррил васвасил деп лам тамгалары калкала болуп, бир аз ката болуп эсептелинет. Ошондуктан Сыймык, сен дагы аракетиң абдан жакшы. Кудайым буйрса, сен дагы жакшы окуп кетесиң, аракетиңди кыла бер. Алла күч кубат берген болсун. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Азыр биз мына
аттарын жазып алдык. Бүгүнкү катышкандарыбыз Давлет Оштон, Максат Бишкектен, Нуржан Көлдөн, Элдияр Бишкектен, Зымырат Орловкадан деди, Усман Карабалтадан, Сыймык Таластан катышты. Азыр биз мына ушулардын ичинен эң жакшы окуганы бул Усман болду. Усман жигитибизге Кудайым берсе мына бу белектерибизди ушул бүгүн Усманга ыйгарабыз. Кудайым берсе кийинки базар күнү Кудайым берсе ушул биздин насихат радиосуна жана Маруа телек каналына келип ушул жерден Кудайым берсе сыйлыкты алып кете аласыз. Анда сыйлыгыңыз кут болсун. Усман ушун менен сизди дагы мындан биягына дагы абдан көп эмгектенип аракет кылууга, дагы көп Куранды толук жаттап алууга чакырабыз. Аллах таалам илимиңизди зияда кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кудай таалам өзү күч кубат берсин, барыбызга ушул Куранга болгон сүйүүбүздү арттырып, Куранга кызмат кылып жашап бактылуу болушту барыбызга насип кылган болсун. Хабиба кызыбызга дагы жана бул бүгүнкү катышкан окуп берген баардыгына терең ыраазылык билдиребиз. Кийинкилерде дагы жакшыраак окуп берип, иншалла сыйлыктарды алат деген ойдобуз. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.